Deutz-Fahr Farmlet 1204. Бул трактор боюнча айта кетсем уже 3-чү жылга кетип баратат бул трактор. Кандай баа бере аласыз? Мындай бүгүнкү күнгө чейин бир өзүнүн акчасын мындай актап атабы деп айта аласыңарбы? Бирок булар күчтүү да, булар мотор күчтүү. Мисалы деген МТЗ деген бир күн кечке прессмен иштесе 30 литр салер кетет. Анан гарантиясы такташып сүйлөшүп бат карасаңар гарантиясы. Биздин максатыбыз мактай бериш эмес да, урматтуу көрүүчүлөр. Биздин максатыбыз дыйканчылыгыбыз өнүгүш үчүн. Мекендештер, дагы бир жолу саламатсыздарбы? AgriLife KG YouTube канал Farmlit аттуу Deutz-Fahr заводунун немецкий брендинин Кытайда чыккан сонун тракторлор бар, билесиздер. Ошолорду биз тартып жүрөбүз. Көлдү кыдырып, көлдү айланып, ушундай тракторлорду сиздерге механизаторлордун өзүнүн ой пикирлерин угалы деп атайын жүрөбүз. Ошондуктан биз азыр кайсы жерде жүргөнүбүздү биздин каарман айтып берсин. Биздин көрүүчүлөр бир учурашып калалы, таанышып калалы, анан сөзүбүздү анталы. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Биз ушул Скөл областынын Тоң районунун Эшберов айылына караштуу ошол Эшберов айылынын немесинде жүрөбүз, поляларында. Анан ушул трактор боюнча Farmlit, Deutz-Fahr Farmlit 1204. Бул трактор боюнча айта кетсем уже 3-чү жылга кетип баратат бул трактор. Бир анча-мынча бузулуп атат, эми анча-мынча техникада чыгат анча-мынча бузуктар, бирок мындай основной оор деле андай эчтеке боло элек. Жакшы буюрса өзүн көрсөтүп атат. Анча-мынча кемчиликтери бар, эми бул тиги эмелердин грузиктерин азыраак кылып койгон. Бирок муну кош койсо болот да, э? Муну кош койсо болот, ооба. Бирок кийинкилер башкача оор грузик менен келди да. Мындан кийинкилер булар биринчи келгендер да. Башында келгендер, анан кемчиликтерин улам айтышып алгандарчы. Анан уже кийинкилер оор грузик менен, бу артында да грузиктер менен калың широкий, астында передоктун широкий дөңгөлөктөрү менен келе баштады. Кайрат мырза, ушул биз AgriLife KG YouTube канал атайын чыктык да. Ушул балким бир кемчиликтер болуп калса, дароо эле ошолорду айтып эле, анан негизи кемчиликтерди билип отуруп анан кийин өсөбүз го, туурабы? Туура критика деген деп коет го. Ошондой сиз өзүңүздүн ушул минусу грузик экенин да, э? Анан кийинки серияларында жакшы. Кийинки алып келгендер, кийинки сериялар жакшы, ал чоң грузик менен келе башташты. Уже жылдан жылга оңдоп келатат да булар. Жылдан жылга эмес, айдан айга эле келген тракторлор уже мындай навороченный болуп келе баштады. Бул эми ар бир техниканын өзү ушундай да. Унаны деле алсак ошондой болуп келет да. Биринчилери кичине недоработка, анан бараба доработка боло туруп өнүгө беришет да. Эми сиздер өзүңүз канча жылдан бери механизаторчулук иш менен алексиз? Мен механизатор менен бир 15 жылдан бери эле келатам го. Тажрыйба жакшы экен да. Эми айдадык тиги буга чейин Беларусь айдадык. Орустун тракторлорун айдадык да, мындай айтканда. Беларустан. Анан 3-чү жылга кетти, ушул тракторду алганбыз. Кудай буйрса. 3 жыл болду буга. 3 жыл болду. 3 жыл болуп, анан кара өңдү экен да, урматтуу көрүүчүлөр, мынакей кара өңдүгө да келип калдык. Кара өңдү ошо эмне себептен тандап калдыңыз? Жок, өңүн тандаган эмеспиз, өңүн ушундай болчу биринчилер, э? келгенде ушундай келген да. Анан кийин кызылдар чыга баштады. Андан кийин анан бул келгенден кийин анан кызылдар келе баштады. Анан кызылдар келип, азыр кайра келе баштады, окшочу өткөндө өтүп баратып көргөм да, бир кара тракторлор турган тиги эмедечи. Кеспет жактабы? Ооба, Кеспет жакта. Анан ошол тиги Кудай буйрса анча-мынча майда чүйдө запчасттар бар. Майда чүйдө эмес, баардык эле запчасттар бар. Эметте калса ала калабыз тиги биздин өзүбүздүн сервизденчи. Кеспет ошол эме Агротректен, Агротректен. Запчасттар кенен. Сарсана болбойт. Запчасттар кенен эле, чалып эле биз мисалы үчүн мен көлдөм, Бишкекке ким барып келет, анан чалып эле жанагы Мирлан бар сервист ошол тейлейт да, механик. Ошо дайыма связьта, дайыма силер туруп калбайсыңар. Ошол кишиге чалып эле тигини салбый, муну салбый деп эле салдырып үйүп турабыз. Өз жактан тозуп алып. Өзүңүз 3 жыл болуп айдап жүрсөңүздөр, бир кандай баа бере аласыз? Мындай бүгүнкү күнгө чейин бир өзүнүн акчасын мындай актап атабы деп айта аласыңарбы? Эми өзүнүн акчасын өзү менен актай албайт, кичине мындай дагы дополнительный бирдеме кошуп эптеп төгүп атабыз, ооба. Шаймандар менен, Шаймандар өзү менен акташ кыйын да. Анан кичине мындай чөп
жерлерибиз бар да, ошо чөптөн сатып ийебиз. Анча мынча мал сал даярдап, ошондон сатып ийип кошуп. Эмне деген айыл дедиңиз биякта? Эшберов айыл. Эшберов айылда ошо көбүнчө кандай культуралар өстүрүлөт? Эшберов айылда тиги арпа, буудай, бул эцпарцеп, кара беде. Анан ошолор основной ошолор. Картошка айдайбыз. 3 культура экен да? Картошка айдайбыз көбүнчө ошол. Эми баягы жаңы тракторлор заманбап тракторлор болуп эсептелип атпайбы? Бир комфорт жагын кандай деп айта аласыңар? Мурункулары менен салыштырганда эми тиги тракторлорду атап эле коелу аттарын. Эми канчалык өйдө болду? Комфорт жагы канчалык 2 эсеби, 5 эсеби жумушуңар жакшы жасалып баштадыбы? Ошол боюнча бир маалымат берсеңиз. Булардын комфорт жагы деле аябай комфортный деле эмес тигинден, берки тракторлорденчи. Бирок булар күчтүү да, булардын мотору күчтүү. Передогу жакшы иштейт тигилерге карагандачы. Сетке ошондо бүт эле полный эле бар да ичинде, кондиционер эмелер бар элеби? Кондёр бар, кондёр кошулду. Жок, камера жок, бул биринчи серияларда камера келген эмес. Ошон үчүн комфорт эме деп аткан турасызбы? Анткени бул биринчилерин болуп камералар жок болуп калды. Камера жок, жанагы стекло омывательдер жок, кондёр келген, кондёр бар. Кондёр бар. Камера жок. Ошондой, анан бул деген кийинкилер деген жана через замок эле глушиттеткендечи, через замок эле өчүрүп коет да. Булар деген дополнительный бир эмеси бар, ошону чоюп өчүрөсүң. Кийинкилер ошондой келе баштады да. Бул башындакы бул кичине мындай эмерээк да. Мунун расходу жакшы эле расход кылат эмеде. Пахатадачы, сокодо жакшы эле расход кылат. Жакшы эле дегенде кандай? Жакшы ичет дегенимде, майды жакшы ичет. Өзүнө жараша, өзүнүн күчүнө жараша майды жакшы. Мисалы цифраларды айта аласыңарбы? Цифраларды айта алам. Гектарына 20 литр солярка ичет пахатада. 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 А так бул мындай жеңил пресс, берки андай мындай эмелерде көп деле ичпейт. Ал жагы пахатада ичет да. Мисалы үчүн пресс-подборщикке экономичный эле болуп эсептелет. Экономичный эле болот. Эми экономичный деген кандай? Мисалы деген МТЗга салыштырмалуу көбүрөөк ичет да пресстен делечи. Мисалы деген МТЗ деген бир күн кечке пресс менен иштесе 30 литр солярка ичет экен. А бул бир күн кечке пресс менен иштесе 50 литр ичет. Аларга салыштырмалуу көбүрөөк эметип кетет. Көбүрөөк, расходу көбүрөөк да булардын. Анан бул мотордон май расход кылбайт. Автол расход кылбайт. Ошол анан күчү тиги 120 аттын күчүндөй эле, күчү жакшы эле. 4 корпусту спокойно сүйрөйт пахатадан. Негизи шаймандардын эң жакшысы кандай болот бияка, кайсы навесной жагынан ылайыктуусу? Өзүңөр кандай оценка кое аласыңар? Бизге ылайыктуу ушул пресс эле. Пресс анан эми бияка жергиликтүү жерге пресс. Бизге пресс анан соко эле. Бул навескасын айта турган болсок, бул навескалары, бул эмелер, рукавалар, мисалы бул темирлери калың да. Бул буяк жагында эме жок, мындай айтканда. Жалып жок да. Навескалар сонун эле баары эле жакшы эле. Тиги аркы сыныгы болсо ал өзүбүздүн эме күнөөбүз менен эле сындырганбыз да. Биз жана кийинки азыркы айдап аткан соколор жана переводчиктер деп коет, оборотный плуг, алар деген аябай эле ооруп атпайбы эстеричи. 1 тонна 300, 250 1 тонна 300га чейин. Анан ошого
ошону көтөрө албай эле бул байкуштар сынып атат да. Так маселе деле жок. Бияк жактарында маселе деле жок. Электричество жагынан эме болду элек азырынча. Проблема болду элек. Баары эле иштеп атат. Мындай эч жери отказ берген эчтекеси жок. Замыкать эткен эчтекеси жок. Электричество жагы жакшы эле. Эми акыркы суроо менен жыйынтыктайын. Обслуживание жагынан канчалык жеңил болуп атат? Кандай, мисалы үчүн ремонт кылганда, жана май сай алмаштырганда, мурунку эмелерге караганда жеңилирекпи же ошондой эле? Жок, ошондой эле ал обслуживание жагынан. Обслуживание жагы. Ошондой эле тигинин деле пробкасын чечип агызасың, баягы мунун деле пробкасын чечип агызасың. Мунун бир эле удобный жери багын удобный кылыптыр да. Эми биз бул айыл жергесинде мисалы үчүн бул поляда иштеп жүрүп заправкага бара албайсың, канистр менен ташыйсың анан. Багы ошол канистр менен куйганга удобный кылып жасаптыр да багын. Илгеркилердики бул артында болчу да. Анан моунун барына чыгып канистрдин баарын көтөрүп алып анан куйчубуз. Бул жерден эле куюп коесуң, ар жак капталында багы. Горловинасы ар жак капталында да, то есть бак астында эле анан. Ошо горловинасын удобный кылып коюптур. Кайрат мырза, мен акыркы дедим, мен мындай бир кеңеш бере аласың, мен көп жылдык тажрыйбаңар бар экен, механизатор катары. Ушу тракторду тандап атканда, тракторду мындай трактор алам деген кишилер болуп калат го. Ошолорго бир 1-2 кеңеш бербесиңерби, эмнесин караш керек? Мисалы үчүн бир запчасть жагын караш керекпи, же сервис жагын караш керекпи, же комфорт жагын караш керекпи, эң башкысы же задачасына карап алыш керекпи? Кеңеш өзүңүз тажрыйбалуу. Бул трактор алып атканда деген бул запчасть ошол эмесин сервисин караш керек экен да. Сервис, запчасти барбы жокпу? Ошону билип, анан кандай обслуживание кылып турушат, келип гарантия болгондо келип карап турушабы? Ошолордун баарын такташып алып, майын алмаштырып бересиңерби? Ошолордун такташып алыш керек экен. Анан баасы эми бул трактордуки деген арзаныраак болот тигилерге карагандачы. Биринчилери 2,5–3 миң долларга чейин арзаныраак болот. Анан убагында ошол бекер эмеси бүткөн жөктү майын алмаштырып беришти. Анан гарантиясы бүткөн жөктү бузулган деле жок өзү делечи. Ошо майы бар болчу, алмаштырып берчү. Алардын алмаштырып берди. Анан тракторду алганда полный бак май куюп беришкен. Ошентип эмес берген экен да. Үйүңө жетти, үйлөрүңөргө жетип алла депчи. Ошол сервисин караш керек экен да, сервис. Эң башкысы запчасть сервисин карап, запчасть сервисин карап, анан гарантиясы такташып сүйлөшүп аткарасыңар гарантиясын. Ошол жагын тактап сүйлөшүп алыш керек экен. Эми жаңы трактор өзү деле бузулбайт деп 2-3 жылчы. Кандай азыркы тем более жаңы тракторлор 2-3 жылда иштеп берет, 2-3 жыл иштеп берет. Ооба. Бир 2000–3000 саатка чейин деле эмес чыкпайт да, бузулчу жерчи. Андан кийинен башталат да. Буюрса жакшы эле, ошол запчасттары бар. Анча-мынча майда чүйдөрөр кетсе чалып алдыра калып атабыз. Жакшы. Биздин дыйкандар менен коштошуп койсоңор болот, көрүүчүлөр менен. Ошол рахмат силерге да ушинтип келип, кыдырып келип. Бул эми рекламада, дагы бир дыйкандарга рекламада. Маалыматта эң биринчи маалымат алып жүргөнүңүздөр үчүн рахмат. Сизге да рахмат. Алыстан бери келипсиңер. Дагы кыдырчу жерлериңер бар экен эми. Аман эсен жетип алла кыдырып. Рахмат. Сизге да рахмат, ушундай болгондой, ачык дегендей. Бизге ушу керек да. Негизи баягы мактай берет дешет, эми биз задачабыз, биздин максатыбыз мактай бериш эмес да, урматтуу көрүүчүлөр. Биздин максатыбыз дыйканчылыгыбыз өнүгүш үчүн биз деген ошентип тестировать этип, ушундай бир каталарды кетирип отуруп, бир жерден сөзсүз түрдө баарыбыз өнүгүп келатабыз да. Ушул эле техника болобу, адам болобу. Силер дагы ушу жергиликтүү дыйкандар өнүгүп өсүп, ушу көлдүн дыйканчылыгы өнүгө берсин. Сиздерге ийгилик ишиңерге каалайм. Буюрса дагы сиздердин да ишиңерге ийгилик. Ушул тракторлор, сатып алган кардарлар кандай иштетип атат? Биз ошол максат менен Кыргызстанды бир айланып келели деп атабыз да. Биздин сапарыбыз бүгүн Ысык-Көл облусуна болот. Нарынга барабыз. Өзүбүз 3 кызматты аткарабыз, сокосу бар. 1 жыл болуп калды ошо тракторду алгандан бери. Бирок бул күчтүүрөөк трактор экен. Биз быйыл байкадык да ушуну. Анан күчтүүлүк жагы сөз жок да.